Ошол маалыматты сизге ким берди? Мен бердим. Сиз бердиңиз, э? Маалымат туура эмес берилген турбайбы? О, тиги парковканын ичинде билесизби, элдерге кандай мамиле кыларын? Аны айтыштыбы сизге? Жок, мен айткан жок. Мен 20 сомдон кирип аткан машина лаболордон 200 сомдон алышын айтыштыбы? Тиги окошканы санадыңызбы? Таможняның ичине кирип. 13. Канча адам отурат? İçinde сотрудник 21 деме деди. Безендес. Капайтма. Мен сизге так маалымат берем. Ашып барса 4 сотрудник отурат. Кыргызстанда кандай мыйзам болсо аткарышыбыз керек. Бир нерсеге нааразы болом да. Ошол чоңдордун тегерегинде туура эмес информация берилет да. А бирок базар менен стоянканын статусу башка да. 20 сом, 50 сом, эч кандай 200 сом деген цена жок да. Стоянка чында канча сомдон төлөйсүңүз Гүрзөйдө? Айта бергиле байкелер, ачык айткыла. 200 сом. Бул жерде эч кандай 200 сом деген норматив жок. 200 сом берсем кеткизмейби? Кандай? 200 сом төлөсүң болбойбу? 200 сом. Только 200 сом. Бүгүн биз силерге мындайча айтканда эл көрүп жаткан, чоң көрбөй жаткан жагдайларды жарыт беребиз. Значит, какой-то процент чындык. Ошол КППда, окошкада канча сотрудник отурат бир күндө? Так, азыр 11. 13-үндө. 11? 11 сотрудник отурат. Ягында эшикте 2 отурат, 12 отурат. Ар дайым 11 сотрудник отурабы? Видео тасманы токтотуп тургула. Неге? Жак режимдик объект бизге кайрылуунун астында алдын ала бизге жазып турат. Биздин действиябызда мыйзамсыздык көрүп атасызбы? Мыйзамсыздык көрүп атам. Кайсыл жерде? Сиз видеону жакшы өткөрүңүз. Болбосо мен азыр чара колдонууга туура келет. Мен жакшы Мейли, эскертем. по-другому кандай болот? Менин талабымды аткарасыңбы, аткарбайсыңбы? Жок, аткарбайбыз. Анткени сиз талап кылып аткан нерсе незаконно. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Кандайсыз? Карасын жаңа акимиз сиз да туурабы? Достукта деп айтышты да, мен акимиятка баргамда. Эмне максатта келдиңер азыр бул жакка билсек болобу? Болот. Ичинде мен өзүм Кара Сойуна жаңы келдим. Жаңы келдим. Мында 20 жыл мурун бир келип кеткем. Тууганчы мамиле менен. Азыр эми жаңы назначение болуп келген элдин бир. Азыр маалыматтарды алдыңыз да бул жакта. Маалымат алайын деп келдим. Бул посту көргөн эмесмин. Элдин тияка өтүшү, элге түшүргөн шарттар. Атыңыз ким беке? Жакыпбек. Жакыпбек беке, кандай маалыматыңыз бар? Эми азыр кайтып атасыз да сиз? Кандай маалымат алдыңыз? Азыр эми мына маалымат алышым боюнча мына могу жерде 8 гектар жер азыр 49 жылга берилген экен. КамАЗдардын очередин азайтыш үчүн ошол жактан жакшы бир сунуштар түшүп атат. Базардын ээлери менен сүйлөшүп аткан экен, буга чейин делечи. Бир 15 күндө чечилип калар. Эгер ошолор макулдугун берсе, могу КамАЗдарды базардын нары ичинен нары өткүдөй кылып, нары жылдырсак могу жерге ар берки өткөн. Ошол маалыматты сизге ким берди? Мен бердим. Сиз бердиңиз, э? Маалымат туура эмес берилген турбайбы? Биздин элге моралдык жагдай керек да, колдоо керек, шарт түзүлүшү керек да. О, тиги парковканын ичинде билесизби, элдерге кандай мамиле кыларын? Аны айтыштыбы сизге? Жок, мен айткан жок. Мен 20 сомдон кирип аткан машина лаболордон 200 сомдон алышын айтыштыбы? Жок, мен сурасам машинанын баары бекер кирип чыгат. Жүрүңүз, мен сизге незаконный действияларды көргөзүп берем, кааласаңыз. Сиздин атыңыз ким? Али менин атым. Али, мындай кылбайлыкпы? Мен азыр өткөндө могу 30 адыр деген айылга көчө барганбыз. Аякта элдерди дагы саат 1ге деп койдум. 2ге коюп турсуз. Мага маалымат беришти. Кайра бир аз жылдырсакпы деген эл өтүнчү бар экен да. Анан барышы эле өзү эле бир 40 мүнөттүк жол экен. Бул жерденчи. Шофёрдун сурасам. Айтып атканым, мына международный отношения да бул жер. Түшүнүп атасызбы? Азыр мындай мамлекеттик деңгээлдеги жер да бул. Стратегический место деп айтат. 22 000 кишиге чейин устукка. Бирок, жакта кылынып аткан элге мамиле бул биздин мамлекеттүүлүктүн мындай суверендүүлүк дейбизби? Ошол нерсеге бул мындай залакасын бере турган нерселер да. Мен сизге айтып атам, 5 мүнөт убактыңыз. Жүрүңүз, мен көргөзөм сизге. Мындай болот да, эгерде чындыгындачы. Тияк жактан биринчи жолу келип аткан кишилер болуп калышы мүмкүн. Мисалы үчүнчү, биринчи жолу келип атканда болуп калат. Анан жанагындай мамиле болуп калса, жалпы биздин мамлекеттик службага чындыгында булар ушундай экен. Мамлекеттин өзүнүн мындай айтканда бир иш жүргүзүү саясаты ушундай экен деп жаңы маалымат болуп калышы мүмкүн да. Азыр мен сурадым, КамАЗдер канча сомдон төлөйт? Жөөткөн кишилер төлөй берсе, жөөткөндө жок өзүнүн паспорттары туура келсе, ар бери кирип чыгыш бекер болот дейт. Муну болсо таможняда өзүнүн тарифтери бар дейм. Алат таможня. Тонносуна жараша тиги товардын баягы өзүнүн багытына жарашар тарифтери бар дейм. Алар жатка билбейт экен. Таможня өзүнүн эмесин алыш керек. Сиз менен бир маалымат бөлүшөйүн. Мага аябай көп элдер чыгат да.
Коррупциянын ворота бар го? Коррупциянын башы ошол жерден башталат. КамАЗдар акча төлөйт. Мына элдердин сөзүн айтып атам. Машиналар өчүрүктөн өтүш үчүн машинага акча төлөйт. Тиякта кылынып аткан ит мамиле, анын ичиндеги элдерге кылынып аткан мамиле. Мына парковкадан өтүп кетип атабыз. Парковка бул жакта, оң жагыңызда. Ошол парковкага 20 сомдон деп көргөзүлгөн. Лабо айдаган айдоочуларга. Бирок алар чыгып атканда 200 сомдон алынат. 200 сом төлөбөйм десе 4 качогу бар. Келип алып коркутат. Ушундай нерселерди маалымат катары беришкенби сизге? Жок, али мен аны эметкен жок. Мына мен мисалы жана айтып атпаймынбы? Могу мына оор жүк тарткан КамАЗдар булар палоның акчасын төлөш керек. Жол маселеси боюнча сизге айтам да, мына азыр сплошной полоса турат. Бирок кирди машина. Разворот кылганга мүмкүнчүлүк жок аларга. Разворот кыла турган болсо 15 000 сом айыппулуна жыгылат алар. Андай нерселер жок. Эми правила кандай сакташ керек аны. Бирок сактабай. Правиланы сакташ керек. Правилага шарт түзүлүшү керек да биринчи. Мен сурадым, биякта посттор бар эле да. Постторду ушу прокуратура туура эмес деп алгыла деди. Прокуратура өзүнүн сунушун берсе аны алыш керек. Ал постта маселе жок, мисалы да. Бирок таможенный ичи менен кызык көргөнсүзбү? Азыр бардык. Бардың. Бардык, мен барганда мындай да бар. Бир эле сыйда көрөсүң. Тиги окошканы санадыңызбы? Таможенный ичине кирип. Жатка санаган жокмун. Биз 12 жок, 12 кишинде, 12 кишинде. Нар жак кетип аткан 13 кишинде экен. 13. Канча адам отурат? Ичинде сотрудник 21 деме деди. 21 сотрудник толук бар бекен барганыңызда? Санаган жокмун мала. Мен сизге так маалымат берем. Ашып барса 4 сотрудник отурат анын. Жок, ар бир окошкада, ар бир кабинетте бирден сотрудник отурат. Кени сиз келгениңиз алдын ала кабар берилген да. Мен кабар бербей эле келдим. Бирок мага окшогон журналист эч кимге эсеп бербей келген учурда мен биринчиден эч кимге кабар берген жокмун, өзүм эле келдим. Булар мага карашып келген, чында. Кечиресиз го, азыр сиздин мындай жаныңызда адамдарыңыз бар да. Бирок сиз жөнөкөй бир гражданин катары мага окшо футболкачан болуп кирсеңиз, элдерди эшектен тартып малга чейин сөгүп атканын угасыз ошол жерде. Мен укпаны ачык кийим жана. Жок, ошону айтып атам. Сиз костюмшумда эмес, мындай жөнөкөй бир жаран катары футболка менен келсеңиз, ошону угасыз байке. Жака өтөбүз. Чында. Мен максатым видео тартуу эмес. Просто мына элдер биздин эртең өтүп кетип атканда Кыргызстан мынандай экен деген сөздү айтпашын каалайм да. Болгону ошол эле мен да. Бирөөнүн мыйзамына бирөөнүн эч кимис билип иш албайбыз. Кыргызстанда кандай мыйзам болсо аткарышыбыз керек. Мейлі келіп аткан коноктор болобу, чыгып аткан коноктор болобу. Биякта жашап аткан карапайым калк болобу, анын баарын сыйлайбыз. Кошулам. Бирок мындай көрүүчүлөр тастыктайт да, мен айтып аткан сөздөрдүчү. Достук таможенныйсында элдерге аябай жаман мамиле кылынат да, аябай жаман. Мындай экинчи сорт адамдарга мамиле кылынгандай мамиле болот да бул жерде. Мен чоңдорубуз же болбосо башчыларыбыз мындай текшерүүлөргө чыкканда сүйүнөм. Бирок бир нерсеге нааразы болом да. Ошол чоңдордун тегерегинде туура эмес информация берилет да. Мисалы, мындай кызматкер ар кимде моралдык укук бар да. Туура айтканда кызматкер болот. Баарын бирөөчө эле айтпаш керек. Мен жок, айтып атканым, мен угуп аткан байкелер дал ушуну айтыш керек болчу да деп аткан болушу мүмкүн да. Маселе андай эмес, аким көргөндөй эмес деп аткандар бар да. Туура. Бардык жерде мындай да, ойлоп келесиң, бирок көп нерсе башкача болуп калат. Жакшы жагы да болуп калат, жаман жагы да болуп калат. Байкаган жагың болот, байкаган. Мен айтып атпайм, даже биякты билбейм депчи. Мен жумуштан чыкканда үйүмдү таппай калып атам. Кайсы көчө менен кандай барып жүрөм депчи, ана үйрөнөбүз дем, көнөбүз деген. Буйруса, анын баарын ушун бизде эле болгон адамдар. Бүгүн аким жаңы келген, таможенный менен таанышып атат деп айткандай. Келип кандай маалымат алды экен? Эгерде маалыматтар туура эмес болсо, биз туура маалыматты жеткирели. Дагы туура алайлык көкөс. Туура болсо, анда жөө эле ошо жагдайларды деген майында келип атабыз да. Негизи документи барбы? Парковка деген. Yo, немеге 8 жылга арендага берген экен. 8 жылга базар, рынок деп. Рынок деп. Бирок базар менен стоянканын статусу башка да. Билесиңер да. Туура. Келишим түрүндө келишим бузулган учурда мамлекетке кайтарылышы керек деген мыйзам бар да. Келишим бузулуп атпайбы бул жерде? Азыр сурап көрөлүчүмү? Вот, легковой автоунаа деп 20 сом, 50 сом, эч кандай 200 сом деген цена жок да. Бирок ар дайым кара суунун лабо айдаган водительдери мага чыгат. Айли 200 сомдон алат деп. Салам алейкум. Салам алейкум. Автостоянканы ким карайт экен байкелер? Сиздер машина айдаган, э? Стоянка канча төлөйсүздөр?
Жака мен жаңадан Чын айтсаң, мен бірінші жолға аттым. Телевизде чип еткенде бер деген бер өзі. Эми точно Чыгып билбейм. атканда төлөйсүң, э? Чип атканда. Пойти бир жагдай. Ана машина азыр чыгып кетип атат го. Ошо автостоянщик что-то не то кетип калды да. Болбосо автостоянщик бир да машинаны кое бербейт да бул жерде. Чыгып атканда төлөйсүң. Жада калса жакалашып жүрүп ошол акчаны алат. Эмне үчүн себеби болуш керек да ар бир нерсеничи. Эгерде адам статусу мыйзамдуу боло турган болсо кетип калбашы керек болчу. Эмне үчүн кетип калып атат? Сиз азыр жагдайды угуп атасыз. Базар деп берилген мамлекет тарабынан. Базар экен. Бирок азыр парковка, стоянка болуп атат. Бул келишимди одон отурда бир тараптуу бузуш да. Мамлекеттин жер маселелери кодексинде жазылган. Мамлекет тарабынан берилген жерлер бир тараптуу иштетилген да. Бир тараптуу келишимдер бузулган учурда мамлекетке кайтарылат deyilген. Эмне үчүн кайтарган эмессиңер ушул күнгө чейин? Вот бул суроо. Туура. Эми как раз жана айлы айтпадым мына базар жетекчиси менен сүйлөшүп атыптыр. Ушу 5-күнү бияка келет экен, шаардачы, башка келет экен да, шаарда экен да. Ана мына жолугуп сизге чейин айтып аткан жолугуп сүйлөшөм. Пуртовойлордун баары сүйлөшүп кылам деп айтып атат биздин өкмөт башчыбыз. Анан ушул маселеде айтылат. Турган ошо пробкасын жоюлу деген максат бар да. Ошону сүйлөшкөнбүз өткөн. Стоянка чынында канча сомдон төлөйсүңөр Гурзойлор? Айта бергиле байкелер, ачык айткыла. 200 сом. Бул жерде 200 сом көрүп атасызбы? Китенсен 200 сомго кесип береби? Китенсе бербейт. Күнүзгө карап да 2 күн. Иә. 200 сом бересиз. Bir gün tursanız 100 Супер. Бир сукосо 100 сом, э? Бул байке биринчи чындыкты сүйлөнү. Силерге чек бергенби? Китенсе береби? Береби? Жана КК маселесин аябай чоң көтөрүп атабыз го. Силерге береби? Көрсөк болобу? Чыкка айтканда берем, туугу? Жок, бир да жолу алгансыңарбы негизи? Чыкка айтканда чек. Алгансыңар, э? Чекти алганбыз. Барбы ошо чек? Жок, алганбыз. Азыр албаганбыз. Өткөндө киргенде да алганбыз да, лекин азыр колумда жок. Ошоңча тартылат да. Мындай алыскыга каттаган водительдердин бир характерин билем да мен. Бул эмне десе, алган чектерин сактап коюшат. Али мындай Аябай кылабыз. көп Чындыгындачы. Биздин негизги максат, баарыбыздын максат мына мамлекеттик кызматкерлер, биякта таможня бар, погранслужба, роботун кызматкерлери жана башкалар барат. Булардын негизги максат биздин ошол жанагындай сен айткандай мамлекеттик саясатын туура жүргүзүү колдоо да. Азыр эми мындай кылсак деп ойлоп атам мен. Убактыбызды кетирбей. Азыр эми стоящий кайдан табабыз колапчы. Өзүнүн жумушун пока кылып турсун, биз өзүбүздүн жумушты кылалык. Анан бул кишилердин анча айткандарын дагы эске алалык мына. Кетип атканда берет, акчаны деп атат. Ушунун баары элге бир шарттуу деген ойду. Сиз менен абдан туура түшүнөм. Келип ушунчалык элдердин бир оюн билейин, мамлекеттин бир саясатын колдойн деп атасың. Туп-туура жүргүзөм, туп-туура түшүнөм. Ошондой кылалык ба туура болсоңуз, э? Макул, мен ага каршы эмесмин. Урматтуу көрүүчүлөр, мына аким турат, жардамчылары турат, айыл башчы, айыл өкмөттөр да. Ушул лабо менен каттаган, Гурзовойдо каттагандар, эгерде силерден мыйзамсыз акча талап кылуу, мыйзамсыз жагдайлар болсо, телефонго тартканга укугуңар бар. Бул конституционный укугу алардын. Тарткыла жибергиле. Мен номер калтырам, ошо номерге жибергиле, мен акимге алып кирип көргөзөм өзүмдү. Жакшы. Просто жагдай башка болуп атат Мына да. билдириңиз ушулардын баарын элге. Сөзсүз. Атак мен сизден айтып атпайм мындай. Атыңыздан билет элек биз республикада анча-мынча баягы активисттерди билебиз да, кайсыдыр боюнча. Ошолордун катарында жүрөсүң. Элдеп пүркап жүрөсүң, чындык үстүнө пүркап жүрөсүң. Аким келген учурда мына стоянканын жетекчилиги жок болуп калды да. Бирок бул жерде эч кандай 200 сом деген норматив жок. Бул 200 сом алуу, бул келишимди бузуу. Келишимди бузуу, бул жерде мамлекеттен жерди мыйзамсыз алып туруу дегени. Ушул күнгө чейин Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө карайт бул жер. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысы эмнеге маани берген эмес ошол. Көргөсөң, аким менен чогуу жүрөт болбосо. Ошол Кызыл Кыштактын айыл өкмөтүнүн башчысы аким менен чогуу жүрөт. Карасаңыздар, бир да машинадан акча алынбай атат. Мына акимдердин келгени, журналисттердин келгени да. Канча машина чыгып кетти акча төлөбөй? 200 сом берсиз алып кеткизмейби? Кандай? 150 сом берсиз алып кеткизмейби? 200 сом төлөсөң болбойбу? 200 сом бересиз. Только 200 сом. Эмнеге нараачылык айтпайсыңар? Мусорга деп алат да. Мусорга? Мусорго тазалоо 200 сом экен. Ошондой. 20 сом төлөм бар да бул жерде. Аны эмнеге алып атыптыр анда 20 сомду? Мен кайтып чыгышты албайт. 200 сом. Жок, 200 сом төлөбөсөңүз эмне дейт? Киргизбейт. Киргизбейт? Киргизбей коебу. Неге видеого тартпайсыңар? Мен мусорга деп, мусор жыйнаганга 200 сом. 200 сом, Рахмат байке. Аманбыз. Көрүп атасыңар, 200 сом аким, урматтуу аким. Мына Лабо үлгүсүндөгү автоунаа кирип баратат. Кайтып чыгып атканда 200 сом аларын айтып атат ал деле.
Урматтуу көрүүчүлөр, азыр аким көрбөгөн жагдайларды көргөзүп атам. Аким деле көрсө керек бул чыгарылышты. Көрүнүш мындай. Жанагы телезордо көргөндөй кооз эмес баары. Элдер ушундай күндүн нурунда, ысыкта бала чаканы ойлоп иштешет. Мына жерге да акимди алып келишкен эмес деп эсептейм. Аким көргөн эмес бул жерди. Абсолютно. Анткени жанагы жакшы жасалган жолдо жүрүп аттыр. Биз келгенде айыл өкмөттүн башчысы эмне үчүн акимге мындай жагдайды көргөзбөйт, бунун жытын сездирбейт, жоон терisi менен сезиш керек. Мына көрүп атасыңар, сөөк деле бар, мусур деле бар. Бунун баары мындай достук чек арасын территориясы деп айтылат. Достук өткөрүү пунктунун мындайынча айтканда территориясы. Мына урматтуу аким, сизге айыл өкмөт башчысы мындай жагдайды көргөзгөн жок. Жанагы телевиденияларда көрүп аткан көрүнүштөр эмес бул жерде. Бул жерде карапайым жашоо, жыты бар. Башаламан жашоо. Ушундай бир 10 минутага келип көрсөңүз сезесиз. Бүгүн биз силерге мындайынча айтканда эл көрүп жаткан, чоң көрбөй жаткан жагдайларды жарыт беребиз. Ассаламу алейкум. Байке кандай, жакшысызбы? Амансызбы? Стеянка канча сом? Стеянка аркылы. Чигип өтүп атканда канча сом бересиз? Эми жүк көп болсо беребиз, жүк аз болсо азыраак беребиз, ошого карап. Жүккө карабайт да, канча сом беришиңиз? Жүккө карайбыз да. Жүккө карайбыз. Канча сом бересиз көп болгондо? Бу камера бир барабар болсо, ошондо бир түзүгүрөөк берет. Түзүгүрөөк канча ошол? Азыраак болсо аз беребиз. Мусорго канча сом төлөйсүңөр? Мусор бардык ичинде беребиз. Канча сом ошо? 100 сом беребиз. 100 сом? Байкебиз 100 сом деп айтып атат. Биз 100 сом төлөйбүз деп атат. Тақта 200 сом төлөйбүз деп айтып атат. Значит, какой-то процент чындык. Бул 200 сомдон төлөнүш. Мындай орой мамиле жасабайбы? Сөгүп, сагып. Жакшы элеби? Кыргызстан. Yaxshi o'chirib bilan o'tishganlar deydi. 4 tash chiqib turib, birma-bir odamlar tenkir deydi, tiylamaydi. Ушундай бирден бе? Бирден коюп береби? 4 tash chiqadi, sen эже кел, sen o'g'lim kel deydi. Yaxshi chiqyapti, Xudoga. Siz бул жакта иштейсиз окшойт, Ошо Кыргызстанга көп өтөт окшойсуз, Biz har kun o'tamiz. Tirikchiligimiz shu. Жок, сиз айткан жагдайды биз көрбөдүк да. Биз камера менен өттүк ал жака. Өзбекстанга кирип чыктык. Вот биздин вот программдын состояниясы биздин. Мен эркекмин, еще как эркекмин. Хорошо, азыр мен начальствоңо эле киремби? Прямой эле. Хорошо. Фамилияң ким? Фамилияң ким? Фамилияң айтсаң? Я полстау мамиле кылыш керек да жарандарга. Сөгөйүмбү, тебейимби, жиресиңби, чыгасыңбы дебей. Кыргызстанды ким эмне деп ойлойт көрүп алып? Сага вообще тиешеси жок, личностьке өтпөй сүйлөшчү. Bu yeni yolun bolsa kay yolu mu? Kavalasa bu kiriş yolu. Gidip çıktık. Bak, korodan koydu koyu vergende ile koyu veret eken da. Siz aytkanday bir kişiye 4 saldat kelip alıp ötüngece jok eken da. Odam köpeyip. Talpa degende odam köpeyip. Bilbem, alar uktap atkanda aytpasa al sözdü. Sizlerge jumuşta aytpayt da. Biz gördük da аны, фактически көрүп атабыз. Просто силер адамсыңар да, биз деле адамбыз. Укугубуз бирдей. Түшүнүп атасыңарбы? Силер бул жактан жүк ташып өтүп аткан болсоңуздар, бала чака багам деп өтүп атасыңар. Сиз аны жаман сөзүн уккан өтпөй атасыз. Түшүнүп атасызбы? Эч кимден коркуштун кереги жок эжеке. Сиз айткан нерсе нереальный да, фантастиканы айттыңыз азыр мага. Төрттөн салдап турбайт. Yaxshi qipsizlar oma. Shu ishda yaxshi qipsizlar oma. Kunda ashada turib tursanglar, bir chekkada o'tib ketamiz. Ha biz jurnalist же болбосо аким болбой калсачы, кандай өтөсүңөр? Yo'q, uni ashunaqa turib turinglar, bir 2 kun turib turinglar, ene keyin bilasiz.
Manaqa nimaga olmasdan bir chekkadamda qaragan turgan o'shab turibdi. Kamera yo'q, bunda turing. Lekin chiroyli. Nimasini lekin u olayotgani sizlar aytasiz, bizlar lekin olmaymiz. Qo'rqpog'ila, chindiqdan qo'rqpog'ila, shunday yashayverasinglar anda. Kamera yo'q, bir kun turib turing yashaydi. Aha. Ko'zlaganga o'shab turib lekin bilasiz. Voy, to'shaga aytib o'taman, ejekeler, bundayda chindiq bo'ydan qoladi. Bizning jashoda da chindiq qoladi, aqiratda da chindiq bo'ydan qoladi bu narsa. Bugun sizlar o'shol 3-4 so'mdan aynan qo'rqib aytib aytasizlar balkim. Biroq chindiq. Ertang qiynalsanglar, men emas, siz qiynalasiz aka. Sizni qiynaydi, sizni so'kot, meni so'kpaydi. Eğer de siz bugün eştekeden korkboy çındıkta aytsanız, oşol nerse erteng özgörüşü mümkün. Biz özbek halkıçı korkamiz, bir narsani gapira olmaymiz hech qachon. Nega korkasiz? Biz zo'rmiz döramiz. Shunga o'rgangan insonlarmiz. Biz birovda ayıplanat, mana qilsa ertagina bizga zulm qilamiz deb qo'rqamiz. To'g'risini aytaylik. Tilek'e karşı ben tamojniy Özbekistan'a öttüm. Özbekistan chegarasında da, Kırgızstan'ın chegarasında da ayallarda eşek dep sökkönдөrdү men aябай көп уктум da. Ayal zatını erkek kişi bilbeyim, kayntip eşek dep sögöt men bilbeyim аны. Көрүп атасыңарбы? Достук чегара пунктунда ушунчалык адамдарды коркутуп коюшкан. Булар корккондон эмес, эртең ошол бала чакасына апарып аткан 3-4 сомун токтоп калбашы үчүн эле чындыкты айтып атат. Негизинде алардын жүзүнөн, көз карашынан көрүнүп атат. Чындык негизи кандай экен? Ошол КППда Акошкада канча сотрудник отурат бир күндө? Так, азыр 11. 13-ünde. 11? 11 сотрудник отурат. Ягында эшикте 2 отурат, 12 отурат. Ар дайым 11 сотрудник отурабы? Ар дайым эми робот эмес алар. Жок, ар дайым дегенде, мындай күнүмдүк элдерди тейлөө 11 сотрудник менен. Сотрудник отурат. Мен 3 менен 4 сотрудниктин эле көрүп атам да ал жерде. Эшикте 4-төн эсептебедизби? Мен сизге Акошка деп айттым. Жок, Акошкада баарына толук отура албайт да. Неге? Адам жетпейби? Жок, адам жетпейт, действительно да. Кыргызстанда эркекче айтып атам. Ушул балдардын арасынан таможнийде иштегенге десеңиз, жок дегенде үчөө чыгат. Мен иштейм дейм. Таможня эмеспи? Жакшы. Атымали фамилия Мергешев, журналист болом. Менин атым Нурлан Аттокур. Нурлан байке. Биринчи обсуждение ушудан кылбайлыбы? Видео тасманы токтотуп тургула. Неге? Жак режимдик объект комментарий силердин сурооңорго бергенге бербеген укугум. Жок, мен сизден мыйзамсыз нерсе сурабай атам да. Мен сизди мыйзамды негизинде талап коюуну силерден талап кылып атам азыр. Ошо? Силер бизге кайрылуунун астында алдын ала бизге жазып туруп. Биздин действиябызда мыйзамсыздык көрүп атасызбы? Мыйзамсыздык көрүп атам. Кайсыл жерде? Бул стратегический объект болуп Анан? эсептелет. Чегара көзөмөлдөө өткөрүү пункту. Анан? А силер келип туруп буну болсо укугуңар жок бул жерде болсо тартууга. Кайсыл жерде көргөзүлгөн? 480 келгиле. Силер көз менен алып берейинчи. Жок, мынаны обсуждение кылбайлыбы биринчи? Эмнени? Мына публично элдерге илинип турбайбы бул? Сиз видеону жакшы өткөрүңүз. Болбосо мен азыр чара колдонго туура келет. Мен жакшы эскертем. По-другому кандай болот? Менин талабымды аткарасыңар, аткарбайсыңар? Жок, аткарбайбыз. Анткени сиз талап кылып аткан нерсе незаконно. Эмнеге незаконно? Цензура да бул журналистке өчүр деген билесизби? Цензурага эч кандай тиешем жок. Камераны өчүр деген эмне анда? Камераны бул жерде тартса болбойт камераны. Милиция кызматкерлери силерди 1 минутка чакырсак болобу? Келиңиз, чакырыңыз. Келсин. Пост режимдик объектке киреби же кирбейби? Суроо. Кирет. Ооба, мен ага каршы эмесмин. Тасмага тартуу үчүн уруксат сураш керекпи, сураш керек эмеспи? Мен айтканга эми түшүнбөйт экен. Сураш керекпи? Сураш керек. Менден сурадыңарбы? Жок, биз азыр каякта турабыз? Силер посттун астында турасыңар. Могу посттун ичиндеги нерсени силер тарта албайсыңар. Түшүнүктүбү? Хорошо, мен законно бир нерсе талап коюңуз, мен аткарам. Мен сөзсүз аткарам. Камераны азыр өчүргүлө. Жок. Анда кечиресиң. Мен силерден камера өчпөйт. Сиз мынаны айтыңыз деп атам, болгону элдерге илип койгон нерсеңерди публично. Мына публично болот атпайбы бул? Интернетке кирип туруп окуп берип. Интернеттен окудум, таппай койдум. Сизге укуктуу эмеспи могу статьянын ар бирин түшүндүргөнгө. Мен башкача сүйлөшүп калам дейт, камераны өчүрбөсөң. Байке, ордуңузга билими бар бирөөнү бериңизчи мага. Мына билими жеткен бирөөнү бериңизчи, компетенциясы жеткен. Ошол компетенциясы жеткен адамды бериңиз да мага. Күтүү боюнча азыр көп деле көйгөй жок. Эми азыр жөнөкөйлөп алып калды. Жолдору жакшы.
yaxshi yo'llarimiz ochiqligiga, shunaqa bo'lganlariga ikkala prezidentga ham rahmat.